Жок, база эле бир эле болот. Анчалык эле кыйын болбойт. Жоп же так деген. Birinci surowну карасак, бул жерде кичине түшүндүрүп кетейин да. Эми буларды баарыбыз эле өткөнбүз. Эки сандын суммасы же айырмасы экөө бир мемеде болсо дейт. Чөтмүстө. Анда бул жерде жуп менен жупту кошсок же кемитсек жуп болот дейт. Же так менен такты кошсок же кемитсек кайра эле жуп болот дейт. Çekirtke deyt түз сызыкта секиреткен оң жакка же сол жакка биринчи жолу секиргенде 1 сантиметр секириптир. Экинчи жолу секиргенде дейт 2 сантиметр секириптир. Ошентип секирип отуруп дейт 1985-жолу секиргенде баштаган чекитине секирип келе алатпы дейт. Башкача айтканда ушундай сызыкта баштаган чекити ушул десек, башында 1 сантиметр секиреткен оң жакка же сол жакка. Допустим, оң жакка секирсин 1 сантиметр. Андан кийин 2 сантиметр секиреткен экинчи жолу секиргенде. Оң жакка же сол жакка. Ошентип отуруп дейт 1985-жолу секиргенде дейт кайра өзүнүн местасына келбешин далилдегиле дейт. Математикалык суроолордо көбүнчө 90% далилдөө менен чыгарылат. Ошондуктан далилдөөнү көбүрөөк иштешибиз керек. Суроону карап көрүңүздөр, 5 мүнөт ойлонуп жооп болсо айтыңыздар. Макул, иштей берсек. Эмне? Кайда сүйлөсөңүз? Себеби 1985 так болуп атат. Жүк болгондо келет да, 1 дегенде кетип атат, 2 дегенде келсе. 2 дегенде келе алабыз дейсизби? Анда 2 жолу секирип өз местасына келтирип көрүңүзчү. Мисалга, биринчи секиргенибизде 1 сантиметр, экинчи секиргенибизде 2 сантиметр. Üçüncü sekirgenimizde 3 cm sekiriş doğası. Birinci sekirgenimizde 1 cm sekilsek, ikinci sekirgenimizde 2 cm, summarına общий 3 cm sekildik. 3 cm. Oşonda kayla özünün mestasına keliş üçün emne? Biljarından sekiliş gerek bolup kalat da. 1,5 santimetr oңго, 1,5 santimetr solga sekiliş gerek bolup kalат. Чтобы өз местасына келиш үчүн. Бирок бизде биринчи секилип жатканда 1 сантиметр секилди, экинчисинде 2. Ошондуктан эмне? Общий сумманы карап койсок, 1985 чейин. Эмне? 1 кошулган, 2 кошулган, 3 кошулган 1985. Бул 90 85 көбөйтүлгөн 1986 бөлүнгөн 2 суммасы. Башкача айтканда 1985 көбөйтүлгөн
tak san bolup жатат. Ошондуктан так сан болгондуктан общий бул сан. Эмне? Биз өз местабызга келишибиз үчүн оң жакка секиргендердин саны sol жакка секиргендердин саны менен бирдей болушу керек. Так саны 2 бөлө албашыбыз үчүн өз местасына кайтып секирип кире албайт. Суроо түшүнүксүз болсо суроо берсеңиздер болот. Так. Ayırması 1 santimetre olotpayız. Demek gel albayt orдуна. Ооба. Ордуна келе албайт. Ошону далилдедик. Ооба. Макул, бул суроо түшүнүктүү болсо анда кийинки суроолорду карай берсек. Suronu okup alsanızlar. 6 san veriliptir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alardın içinin kağılanday ökosunu tanlap O işte. büyük bir kılsak olur. Oşantik oturup bazı sandarlı ten kılıp koysak bulut bu demişler. Ушул сандар белгилеткен каалагандай экөөсүн тандап плюс 1 кылып койсок болот экен. Мисалга биринчи 2 менен 3'tü алсак плюс 1 кылсак 3 менен 4 болот. Кылгандардын местасында эле турат. Ошентип отуруп дейт аягында баарын бирдей кылып койсок болот дейт. Тең сандарды кылсак болот дейт. Бул жерде эмне өзгөрүштөр? Az bir koddan keyin emne boluşlar? Summa plus 2 özgörüşler. Oşondo 10 kod kılsak summa общий summa plus 20 bolot koşumça. Oşondo baştapkı summаны tap alsak 1'den 6'ga çeyин koşsok 21. 21'ge kaalança kod kılsak dagı bul san tak bolot. Bardыгы тең болушу үчүн эмне болуш керек? Бардыгы тең болсо 6 тең санды кошсок 6 тең сан бир-бирге кошулса 6 тыр болот. Бул болсо 100 сан болот. 100 сан болгондуктан бул жакта так сан болгондуктан 6 bir-бирине эч качан тең болбойт. Kança kod жазсак дагы
Hadi. Çağaçı bu. Эгер суроолор болсо айтсаңыз албат, уялбай эле сүйлөй бериңиздер. Бул жерде эч кимди уят кылбайт. Так. Keyingi суроо. Олимпиадаға даярдык боюнча суроолорду талкуулайт экенбиз да ошондо. О, Неге Олимпиадаға катышасам даярдык деп боюнча түшүнбөй эле суроолорду келген болчумун. О. Олимпиадаға даярдык боюнча суроолор бар эле. Эгер жеңил болуп жатса же оор болуп жатса, Экранды сал чоңойтуп койсоңор кандай болот? Көрүнбөй атат го. экран ушулга дейин Азыр бизде жакшы эле көрүнүп атат. өзү жакшы эле көрүнүп жаткан эле. Же башкаларга жаман көрүнүп жатпы? Жакшы эле Калия эжеке өзүңүз экранды мындай жакындатып алсаңыз болот, өзүңүзгө ыңгайлуу болупчу. Stolda Болду, өзүң чоңойтуп ал. Aha. Чоңойтуп алдым өзүм. Stolda 7 stakan бар экен. Көмкөрүлүп турган. Окей. Анан каалаган экөөнү тандап көмкөрүп койсок болот экен. Болду. Ошентип отуруп Бир эле эки стаканды оодарып коюуга болот дейт. можно ли дейт. Болушу мүмкүнбү дейт. Башталышына баары көмкөрүлүп турат экен стулда. 7 стакан. Туурабы деп турашы. Каалаган экөөсүн көмкөрүп койсок болот экен. Ошентип отуруп дейт. Баардыгын мындай чакылып койсок болот дейт. Бул дагы эле жанагы суроого окшош. Бирок бул жерде общий сумма деп кошо албайбыз. Бул жерде бүт баары стакандар бирдей. Бирок биз өзүбүз сан кое алсак болот. Мисалга, көмкөрүлгөн идиштерди, стакандарды 0 деп алсак болот. Мындайча ачык тургандарды 1 деп койсок, анда баштапкы сумма эмне болуп жатат? Баштапкы сумма 0. Анан ар бир ходдон кийин эмне өзгөрүп жатат? Ошону текшерип көрүшүбүз керек. Ар бир ходдо эгерде стакан экөөтен мындай турса, бир ходдо эмне кылып коебуз? Экөөтен мындай кылабыз. Тургузуп коебуз. Башкача айтканда 0-0 болот. Bir ходдон кийин 1-1. Бул жерде эмне? Плюс 2. Общий суммага плюс 2 келип чыгат. Эгерде экөөтен 1 болсо, bir ходдо экөөнү мындай чакып коебуз. Башкача айтканда суммада минус 2 келип чыгат. Эгерде бири көмкөрүлүп турса, бири ачык турса, анда bir ходдо эмне? Бунусу көмкөрүлөт, бунусу ачык болот. Ошондуктан бул жерде эч кандай суммада өзгөрүү жок, 0 болот. Ошондо ар бир ходдо эме суммабыз 2 минус 2 0. Башкача айтканда жуп санга өзгөрүп жатат. Бизде баштапкы санда сумма, общий сумма 0. Бул жака жуп санды койсок, кайра эле жуп болуп келет. Бирок бизге эмес сел. Бизге 7 болотпу деп жатат да. Башкача айтканда баардыгы мындай болушу мүмкүнбү деп жатат. Болбойт. Ошондуктан жооп болбойт. Далил ушуну менен бүттү. Эмне 0го каалагандай жуп сан койсок,
кайда эле жуп болот. Ошондуктан 7-ге эч качан бара албайбыз. Ошол менен суроо иштейди десек болот. Бул жакта кийинки суроону карай берсек, так. Бул жерде кайда эле ошондой суроолор. Кийин буларды бул китепти кийин WhatsApp группага жөнөтүп коем. Бунун аты Горбачев. Бул аябай эле жакшы суроо. Канча жылдан бери Кыргызстандагы областной же какой-то суроо почти ушул жерден келет, же ошого окшош болуп келет. Ошого ушул жактагы суроолор аябай жакшы да бизге. Жана сыртынан жинтет. Кандай эле да? Keyingi suroo. So'roqlarim bor. Okugan bolsаңыздар, анда кайда түшүндүрүп берейин. Petya 96 балактуу меме дептел сатып алыптыр. Андан кийин ал дептелди билден 192 чейин барактарга жазып чыгыптыр беттерине. Порядка менен жазыптырлар. Биринчи бетке 1-2 деп, экинчи бетке 2-3 ошентип жазып чыгыптыр. Ошентип жазып чыккандан кийин эмне? 25 листин жыртып алыптыр. Ошол 25 листтин бетиндеги турган 50 санды суммасы 1990 болушу мүмкүнбү депчи. 25 баракты үзүп алгандан кийин анын эки бети бар да, оң жагы жана сол жагы. Ошол общийде 50 сан бар. 50 сандын суммасы 1990 болушу мүмкүнбү депчи. Ошол суроо ушундай. Өз алдынча иштеп турганда бул жакта кошулуп жатат кайра. Бул жерде биздин тема баштап кеткен тема так жуп деген тема. Нечетность, четность, короче. Ошондуктан көбүнчө мындай сандын жуптууга же тактыгына көңүл бурсаңыздар, суроо тез эле чыгат. Макул, бир баракты карап көрөйлү. Же китептин бетин иш кылып бир барагы. Эгерде бул жагында 5 турган болсо, анда барактын артында не болушу мүмкүн? Мүмкүнбү биз айтып? Барактын бир бети таксам, бир бети жуксам болот. 1990 болушу мүмкүнбү айтсак мен? Айтып бериңиздер. Оюңузду. Очет менен сүйлөп мына. Бул жерде 25 баракты мындай бир бети таксам, бир бети жупсам болуп кетет да. Анан 50 болсо акыркысы жуп болуп атат да. Жупсам болушу мүмкүн. Мен оюмча бул жерде 25 барак болгондуктан бир жагында эжеке айткандай таксам бар, экинчи жагында жупсам бар. Демек 25 таксам бар, 25 жупсам бар. Ал эми 25 жупсамдын суммасы жуп чыгат, а 25 таксамдын суммасы таксан чыгып калат. Экөө жупсамга таксамды койсок, эч качан 1990 чыкпайт да. Ооба. Аябай туура болду. Рахмат, агай. Ошондой бир барактын бир бети так, бир бети жуп болот. Ошондуктан бир барактын эле суммасы ар дайым так чыгат. 25 көйтүлгөн. 25 сандын, 25 так сандын суммасы, башкача айтканда 25 көйтүлгөн так сан
Экөөтен так болгондугу үчүн так сан чыгат. А бизде 1990 деген сан жуп болгондуктан мүмкүн эмес да. Андай эмесе кийинки суроonu карай берсек болот экен. Кийин түшүнбөсөңүздөр жазсаңыздар болот. Экраныңарды не көрмей қалды? Көрмөй калды. Участниктер көрініп қалды ғой. Көрмөй жатпы. Участниктер көрініп қалды аялдар. Экранды жылдырып ал. Экранды жылдырып ал өзүң. Өзүң экранды жылдырып ал. Bizde жакшы эле көрүнүп турат. Ошо көп менин ичинен ошо мени тандасаңыз, бассаңыз, жакыныраак болот да мени көрүнүп калат. Хорошо. Бул суроо жакшы суроо. Көбүнчө Легенаны этаптарда келип калышы мүмкүн. Көп көргөнүм эми. Жакшы суроолордун бири. Кийинки суроону. Bütün sandığın көбөйтүүнүсү 1-ге барабар дейт. Алардын суммасы 0 болбошун далилдегиле. Санды билбейт, ошондуктан А көбөйтүлгөн, A1 көбөйтүлгөн, A2 көбөйтүлгөн, A3 көбөйтүлгөн, A22 барабар 1. Алардын суммасы 0 болбошун далилдегиле деп жатат. Бул жерде A1 A2 O болот. Бул жерде 22 бүтүн сандын көбөйтүүнүсү 1 чыккандыктан, демек бул 22 сан тең J1 болот, J-1 болот да. О, 0 бол, Эгер ошо 22-нин бери каралы. Эжеке мен сүйлөп атам эжеке. 22 сандын ар бири J1 болот, J-1 болот. Эгерде алардын суммасы 0 болуш үчүн 11-и 1 болуп, 11-и -1 болуш керек эле. Анда бизде көбөйтүүнүсү -1 чыгып калат эле. 1 чыккандыктан демек -1лердин саны жуп экен да. Жуп санда -1лер болгондуктан -1лердин саны барабар болгондо гана 0 чыгат. Demek -1'ler менен 1'din sandı nemeleri sandары hiç kaçan barabar emesken. O sandan hiç kaçan summası 0'ga barabar bolboyt. Keçires бирок жерде 22 сан окшош сан деп берген эмес да? Бирок бүтүн сан болгондугу үчүн жана көбөйтүүнүсү 1'ге барабар болгондугу үчүн биз айтсак болот -1 же 1 деп айтсак болот. Башка сан болсо анда чоң сан болуп кетет. Ошондуктан бүтүн сан болгондуктан гана 1 жана -1 деп алдык да. Эгерде бөлчөк болгондо анда биз баягы кара тескери сандарды алат элек. Бул жерде бүтүн сан деген бүтүн сан деп берилген туура, бирок произведение 22 одинаковых чисел деп айтылган эмес да? Ал бирден башка сан деп айтыш мүмкүн да. Жок, башка сандын көбөйтүүсү болгондо эч качан 1 чыкпайт да. Бирок эми ошондо беришни уточнение одинаковых деген сөз жок болуп атпайбы?
Окушаңыз одан бери адашып калышы мүмкүн да олимпиададачы. Одинаковый девесе деле биз өзүбүз элестеп турабыз. Бир чыгыш үчүн же жалаң бирдин Сиз мугалимсиз элестетесиз, бирок окуучу ошону элестете албай калат да. Окуучу ошону элестетиш үчүн бизди үйрөтүп атпайт да, ушинтип. Биз багытташыбыз керек. Уксаңыздар, тура эле, бул жерде эмне? Көбөйтүүнүсү 1. Анда бул 0, минус 1 же 1 эле болот бул жердеги сандарчы. Эгер андан чоң болсо, анда аны көбөйтсөк, аябай чоң сан чыгып кетет. Бул жерде бүтүн сан дегендиги үчүн ошондой. Эгерде бүтүн эмес болсо, анда антип алсак болбойт. Ошондуктан бул жерде бүтүн дегендиги үчүн минус 1 же 1 болот. Андан кийин биринчи эле мемени амалды карасак, бул жерде көбөйтүүнүсү плюс 1 болуп жаткандыгы үчүн минус 1лердин саны жуп болот. Эгерде так болуп калса, анда минус 1лер көбөйтүлүп, акырында минус болуп чыгат эле. Ошондуктан минус 1лердин саны жуп болуп жатат. Анан эмнени далилдеп жатат? Булардын суммасы 0го барабар эмес экенин далилде. Эгер суммасы 0го барабар болсо, анда минус 1лер менен плюс 1лердин саны эмне барабар болуш керек. Эмне? Минус 1лердин саны башкача айтканда 11 болуш керек. Биз билебиз, что минус 1лердин саны жуп экендигин. 11 жуп эмес болгондуктан эмне? Суммасы 0го барабар эмес. Ошол менен далил бүттү. Эгер түшүнүксүз болсо, суроо берсеңиздер болот. Молчание. Окей, түшүнүктүү эле болгон окшойт анда. Доскага плюс жана минустар жазылган дейт. Анан каалагандай эки знакты таап туруп, эки белгини. Алардын ордуна плюс жазат экенбиз, эгер экөөбүтөн бирдей знак болсо. Эгерде андай болбосо, экөө эки башка болсо, анда минус жазып коет экенбиз. Каалагандай жол менен өчүлүп акырында калган знак дейт. Ар дайым бирдей болушун далилдей деп жатат. Сен каалагандай кылып өчүлсөңүз дагы кайда акырында бир эле знак калат деп жатат. Муну түшүнүш үчүн кичине пример кылышыбыз керек. Чтобы воображенияны менен кылыш үчүн кичинекей эле сан менен плюстардын санын 3 десек, минустардын санын дагы 3 десек, анда каалганда экөөнү алсак, анда экөө эки башка болгон үчүн минус жазып коебуз ордуна. Ошентип 5 меме калды кийинки мемеде. Экөөнү алсак плюс калат. Бул экөөнү алсак плюс калат, плюс минус. Бул экөөнү алсак минус калат. Бул экөөнү алсак кайда минус калат. Ошондо дейт, ушул плюс 3 минусу каалагандай жол менен ошентип өчүлүп отурсак да акырында минус болушун далилдей деп жатат да. Суроо ошондой по идее. Бирок бул жерде канча сан айтылган эмес. Бул дагы эле алдыңкы суроого окшошураак, бирок бул жерде плюс жана минус деп эле койгон. Бул жерде жакшыраак карасак, эмне бул жерде көбөйтүүнүн эле формуласын айтып жатат. Эмне?
Эгерде экөө окшош болсо дейт. Анда плюс жаз деп жатат. Туурабы? Бул көбөйтүүнүн эмеси. Эгер экөө эки башкача болсо минус жаз дейт. Башкача айтканда ошол минус плюстарды көбөйтө эле кой деп жатат да. Акырында знак ар дайым бирдей эле болот ошондо. Бул жерде эмне? 3 минус болгондугу үчүн минустардын саны так, андыктан минус. Болот барбы? Бул анчалык эле кыйын суу эмес, просто бул жерде доскага жазгандай мындай тигиндей өз пайдей сут немне көбөйтүүнүн эле формуласын айтып жатат. Плюска плюс көбөйтсөк плюс болот, минуска минус көбөйтсөк плюс болот, минуска плюс көбөйтсөк минус болот. Bunda çıktık mı? Haydi. Sağ ol da haydi. Keyingisi da ушул экен. Эмне? 100 фишканы бир катарга тизет экен. Анан каалагандай 2 фишканын местасын алмаштырсак болот экен. Бирок фишкалар почти кошунасы менен алмаштырышат экен да. Мисалы bu birinci fişka desek 1 менен 3'te almaştırılat ekan biz. 3 менен 5'ti. Başkaça aytkanda bir fişka bolsa, bunun koşunalары bular bolsa, bu fişka bunu menен almaştırat, je bunu menен almaştırat ekan. Oşantip almaştırıp oturup deyt, akırında deyt, bu fişkalardı kepelisine tizip koysak bolot bu deyip işte. Teskelisine. Bunu işleşin yolu başında fişkalardı at koy alsak bolot. Antkeni bul жерде eç kандай meme özgölbeyt. Birinci fişka, ikinci fişka, üçüncü fişka, 99. fişka, 100. fişka. Bizdin memeni oşulardı naboda tizip koyuşuz gerek. 100. fişka, 99. fişka, oşantip. Şunday boluşu mümkün deyip işte. Eğer bolot dep aytsak emne bular bul жерде aytsak bolot koşunası menен gana almaşılat ekan. Bul 1 3 menен almaşılat, 3 5 menен almaşılat, 5 3 menен je 7 menен almaşılat. Oşontip karasak emne taktar tak menен almaşılat, juktar juk menен almaşılat. A bu местаны жазсак bu birinci места, bu 100. места. Бул жака келиш үчүн эмне? Өкөтен бир чотнуста болуш керек. Башкача айтканда өкөтен так болуш керек же өкөтен жуп болуш керек. Ошондуктан бул жер 1, бул жер 100 болгондуктан өкө эки башка мөөнө болгондуктан чотнуста болгондуктан бири-биринин местасына келе албайт. Бул 3кө барышы мүмкүн, 1 99га барышы мүмкүн, 1
каалагандай так санга барышы мүмкүн, бирок жуп санга бара албайт. Ошондуктан биз тескери тизсек, эмне? Бул биринчи места болгондуктан 100-чү сан биринчи местага келе албайт. Ошондуктан болушу мүмкүн эмес.